дзюдо самбо менен өзүм күрөшүп, ошол менен чемпионатка катышып, Спартакиадада, ошо мелдештерде өзүм байгелди орун алып, жакшы бир ушу спорт түрлөрүнө кызыгып калгам. Ар бир жаранын көйгөйүн дыкаттык менен угуп, ошону чечүүгө мыйзам негизинде дайым аракет кылат. Элдин башына оор иш түшкөн элдин алдына чыккыла дейт. Ошол элдин алдына чыга алган Каргашалы окуядагы биздин 40 жигиттерибиздин бири. Кабинетибизди жабдып берди. Аябагандай сонун кылып, ремонттоп жабдып, евро ремонт кылып жакшына кылып берди. Ошондой эле бир кабинетибизде спорт зал кылып берди. Сага ушул керек, ошо барбы десең, жок мага керек, ушуну кылышым керек дей берет да. Мен Алимеде айттым эле, ушу баргандан укаларыма ушундай спортко кызыктырам, спортко үйрөтөм деп келдим эле. Анан жакшы ошо өздөрүнүн арагында да кичине немеси бар экен, кызыгуусу бар экен, кызыгып, өздөрү да ошо мен айткан нерселердин баардыгын толук аткарып, өздөрү да аракет кылып, одан да кошушуп аракет кылышып, ошентип чоңоюшту. Анан ошо армиядан келип, ошо отжимание кылгандарды үйрөтүп, ошо турник ойногондорду үйрөтүп, ошо кичинекейинен эле мектепке окуду, мектепке окуганда мектепте отличник болуп окуду аябай. Ошо 1-класстан 10-класска чейин отличник болуп окуду. Өзү кызыгып, өзү ошо мен ошо 5 жашынан кичине кызыктырып койдум, калган ошо өзү ошо аракет кылып, өзү ошо грушаларды кылып, гирлерди көтөрүп, гантерлерди көтөрүп, турниктерге ойноп, өзү жүгүрүп, кросс кылып жүгүрүп, ошо калган ошо өзү улантып алып кетти да. Мына жерде 2 тал бар эле, 2 талдан да турник бар эле. Талдын өзүндө грушам бар эле. Апилке салып, ичине койдун жүнүн салып, анан кум салып, ошо жерге эме кылган элек, груша кылган элек. Ошону тебет элек, мына суунун боюнда чуркайт элек. Агаларым ошо спортко үйрөтөт эле ушул жерде. Ошо суунун боюнда мына жерде бир көл бар эле, ошо көлдө сууга сүзгөн үйрөндүк. Эми азыр баардыгыбыз жакта эле тосушуп, дамба кылышып уже. Спорт ушул жерде чуркаганбыз суунун боюнда. Ошо турникке тартынганбыз, брус ойногонбуз, ошентип спортту биринчи кадамдан ошондон баштаганбыз. Экинчи спорт залды айтылат бул. Бул жерде ошо күжүрмөн самбо, рукопашный, самбо, ошо анан эрежештин ММА түрү боюнча балдар машыгат. Ошондой эле эркин күрөш менен машыгышат балдар. Рукопашный бой дейт орусча, кол кармаш мушташ менен бул азыр Курбан Мухаммед агай эркин күрөштөн Кудурет деген агай тренировка кылдырат. Биз азыр ушул жерде балдарга ушу эрежес эруштагы ушу 3-3 деген приемдук балдарга көрсөттүм. Мына жап, мына башталыш керек. Астында, эгерде сен шотчу коза кандай кыласың? Ачык ачасың. Жумушта иштеген кишилер азыр көп тренировкага катыша албайт. Аз убакыт эле келип атат да, мына эчтеке ошого чарчап жакшы эмете албайт. Биринчи жолу ушу мына Юго Востоктогу биофак окуу жайынын спорт залын арендовать этип иштеттик. Кийин мына биздин Алла ыраазы болсун, Сатыпкул деген агайыбыз биздин спортту колдоп, ошо 10 жылдан бери өзүнүн спорт залын бизге бекер берип, азыр балдар ошол жерде машыгып келе жатат. Кудай буюрса балдар азыркы күндө ошол дүйнөнүн чемпиондору, дүйнөнүн чемпионатында призерлор, Азиянын чемпиондору тарбияланып, биздин Кыргызстан туусун башка чет мамлекеттерде көтөрүп келе жатат. Beşyüzden ашын бала ушул спорттун ар кайсы 7 түрүн машыгат. Бизде дзюдо, самбо, боевой самбо, кол уруш, уш станда, эркин күрөш, ММА деген спорт түрлөрү менен бир 4-5 агайыбыз машыктырат. Ошол менен бала азыр машыгып келе жатат.
биздин ошо клубда балдарды колдоп, көп колдоо жүргүзүп, спонсорлорду таап, ушундай бир соревнованияларга көп оякбек алып чыгып, сборлорду уюштуруп, бизге көп жардам кылып, ушу мен, например, ушул залда тренировка кылдырган болсом балдарды, балдарды сыртка чыгарыш, балдарды тияка эмесини, баягы материальный көп эмелерини улук ошолордун бүт уюштуруп, ошолордун таап, спонсорлорду таап, чуркап ошол жүрөт да. Кыргыз Республикасынын ММА жана Панкратион Федерациясынын президенти болуп, мына март 2015 жылы март айында ушу федерациянын тарабынан шайланганмын. Биз ошо 20 мартта шайлангандан кийин биринчи жолу апрель айында мен биринчи Кыргызстан чемпионат өткөзүп, чемпиондорду алып чыгып алгандан кийин май айында биз кошту мамлекет Тажикстанда ошо ММАнын Азия чемпионаты болду. Биз ошондо жалпы 8 мамлекеттин ичинен биз экинчи орунду алып, бир балабыз ошо Азиянын чемпиону болду, 4 балабыз финалист болду. Тажикстан Республикасында чемпионат Азия болгон, ушул эрежеси эр уруш боюнча. Ошол жерде чемпион болуп, мына Кудай буйрса, Кыргызстандын намысын коргойбуз, Кыргызстандын желегин бийик көтөрөбүз деген чоң ишеничтебиз. Чемпионат Азияга бардык, Кыргызстандын курама командасы болуп. Ушул мелдеште чемпионатта кимдер биринчи эместен алса, ошолор толугу менен состав болуп, чемпионат Азияга Тажикстанга бардык. Тажикстанда жакшы результат көрсөттүк деп эсептейм. Команданы экинчи орунду алдык. Казакстандын командасынан бир аз эле утулуп калдык да. Балдарыбыз жакшы ийгиликтүү катышып келишти, жакшы результаттарды көрсөтүштү. Чемпиондорубуз, призерлорубуз болуп келишти. Спорт клуб биринчи ачканда 2005 жылы биздин ушул мекеменин жетекчиси Сатинкул агабыз бизге берген. Ошо Алла ыраазы болсун. Ушул күнгө чейин 10 жылдан бери ушул жерде балдар дзюдо сан боюнча машыгып келе жатат. Бул биздин айтканда биринчи спорт клубубуз десек болот. Спорт клубунун түзүлгөнүнө 10 жыл болсо, 10 жыл ичинде Кыргызстандын чемпиондору Кудайга шүгүр көп эле. 50ден ашуун десем жаңылышпайм да. Ал эми Азиянын чемпиону айткан турган болсок, бизде Азияда азыркы ушул күндө биздин Азиянын 3 чемпиону бар. Ошондой эле мына Сагынбай уулу Баяман. Мына Сагынбай уулу Баяман боюнча токтотуп кетсем, бул бала биздин спорт клубуга келгенине бир 8 жыл убакыт болуптур. Биз билебиз ушул мына спорт клубду ачканыбызда, ушул балдар биздин спорттун баардыгы ачык жер эле, мына бул жакта ачык, бул жакта ачык. Ошо ачыктан Баяман, Элеман деген эгиз балдар кирип алып ушул матта тоглонуп жүрө берет эле. Анан мына Кудай буйруп, мына быйыл Кыргызстан тарыхында биринчи жолу. Мисалы, өспүрүмдөр аралык Кыргызстандын чемпиону, жүзөөчү чемпион жок да. Мына Кудай биз 10 жылдык ушу өзүбүздүн жакшы Кудайдан сураган мээнетибиз менен, ушу тренерлердин мээнети менен, агайлардын ушу бизге көмөк көрсөткөн жеке ишкерлердин жардамы менен, салымы менен мына биздин Сагынбай уулу Баяман ушу быйыл Таиландда өткөн жүзөөнүн боюнча чемпионатта Кыргызстандын туусун көтөрүп бизге аябай, бизге эмес, Кыргыз мамлекетине бир сүйүнүч алып келди десем жаңылышпайм. Чет мамлекетте кимин ырдалганда, кимин көп болсо да эме сон болуп аз эле тез эле өтүп кетет экен да. Башкача сезимде жүрөктө, башкача сезимдер болуп, жагымдуу болуп, кайра кимин ырдалса экен деп турат экенсиң. Биздин балабыз эгерде ошо Азиянын же болбосо бир Кубок Мираны же бир чет мамлекетте биздин Кыргызстан туусун көтөрүп калса, бул сезимди ушул жолдорду өзүнүн жон териси менен сезип өткөн адам гана сезе алат. Ошол убакта керек болсо ушундай жигит болсоң дагы, мисалы көзүңөн жаш айланып, мындай ичиңе ушундай кубануу болуп, анан кийин күтүп аласың да. Анан бизде ушул мен ойлойм, ушул биздин азыр 10 жылдык мээнетибизде биз Кыргызстанды ушу күжүрмө самбо боюнча, кол уруш боюнча, уш санда боюнча, эрежеси эриюш боюнча биз Кыргызстанды аз болсо дагы өзүбүз алып таанып алдык деп мен баса берип айтып кете алам.
Чемпионат мирада Чехия шаарынын Прага шаарында болду. Европада. Бул эми чемпионат мира ММА боюнча болду. Эркин уруш боюнча. Бул үчүнчү местага жетиш дагы өтө кыйын болду. Ар бир весовой категориядан 7 бала барган. 7 баладан ошо 2 бала призер болуп келдик. Калгандары ошо ал жакты оңой деп айтыш кыйын. Действительно күчтүү балдар, аларды жеңем деп келишкен. Ошо жакшы болду. Сындар! Опа! Ошо чет жакка чыкканда ошо Улуака өзү көмөк көрсөтөт. Биздин ММАдын президенти бизди алып чыккан өзү спонсор эткен. Ошо тренировкабызды 2 мал кылып, өзү контроль кылып аткан. Ал жака барганда дагы тренериң өзү дем берип, күч берип турса жакшы да, артыңан сүйлөп. Ошентип жакшы, ошо поддержка берип жакшы неме болуп беришти. Туруп берер, жерле туруп берер, чыга берсин. Отработка кыла бер, жерле турбай. Күрөшпөгүлө. Ошо күрөшүп жерле. Бул чоң улум. 2001-жылкы Атумар Грамотей гимназиясында 8 класс. Дзюдо менен машыкканына бир канча болду? 8 жыл болду да, 1 класстан келген. Бул Уайс деген балам. Бул 2003-жылкы, бул да Грамотейде 6 класста окуйт. Бул да машыкканына 6 жыл болду. Бул Усман. Бул Грамотейде 2 класста окуйт. Буну машыкканына 3 жыл болуп калды. Бул Усама, бул Алфажа деген бала бакчага барат. Иншалла ошо дем алыш күндөрү агалар менен келип чогуу иштешти, дзюдо үйрөнүшөт. Эми мен балдарыман ушу, булар да Кыргызстан туусун көтөрүп, Азияда, дүйнөдө, Олимпиадада ушу биздин Кыргызстанга бир жакшы салым салып койсо, Кудай буйрса биздин максатыбыз ушул. Менин ушу үмүтүм чоң. Мен жетпеген илдиктерге ушу балдарым жетсин, ушу балдарым ушу эртеге Кыргызстан туусун, ушу биздин башка чет мамлекеттерди көтөрүп, биздин Кыргызстанды сүйүндүрсүн деген жакшы максаттарыбыз. 6 жылдан бeri машыгам. 15-inde болгон саймана болду. Ошондо биринчи вестен алдым. Ушу мен иш жумуштан келгенде эрте келип калсам, же болбосо ошо дес алуу күндөрү ошо китеп менен алек болом. Ошо бул азыркы күндө ошо көчмөндөр кагылышын мурда окуганмын, дагы бир жолу ошо Качкынбай Осмоналиевдин китебин окуп атам. Ушу биздин Ормонхан десек түшүнүктүү болсо керек. Ошо Ормонхандык боюнча ошо биздин Калыбол Олия ушулар боюнча жазылган ошо китепти окуп атам. Ошо бул биздин балдарымдын бөлмөсү. Ошо балдарым ушул бөлмөдө сабактарын кылышат. Текчеси кылып, стенд кылып, ушул жерге баардык медалдарды илип койгонбуз. Кээде көрүп, өзүбүздү эстеп сүйүнүп коебуз. Ушуну көргөндө өзүмдүн максатыма жеткенин көрөм. Ушулдай боло турган мындай чемпионаттарды же мир, Азияларды мындай элестетип, ошол медалдарда менде болот деп элестетем. Мен прокатта сценада иштегениме ушу 2007-жылы октябрында келгем, ушу 8 жылдан ашты. Кайсы бир жаран эгерде бир өзүнүн бир ушу бизге мага мисалы тийиштүү, же болбосо ушу биздин жетектен мага жазылган арыздын негизинде, же болбосо бир материал негизинде келсе, мен ушул өзүмдүн укуктарын, мыйзамдын талаптарын түшүндүрөм. Мен колуман келишинче аракет кылам жардам беришке. Колуман ушу жардам бере албай калсам, ушу кеңешимди көрсөтөм да, ошол жолун көрсөтөм да. Мына ушул жол менен барсаң, ушул иште кылсаңыз, ушул туура болот деген өзүм кеңешим берем. Түшүнбөгөн нерселер болсо бири-бирибиз менен аябай кандай десем, баягы ынтымак иштейбиз. Түшүнбөгөн нерселерди менден сурайт. Түшүнбөгөн нерселерди мен мындан сурайм дегенде, ушул мен как улуу катары айтып кетет элем. Эгерде ушул Улукбек Абдуллаевдерди жаш инсандар, ушундай адамдар көбөйсө, биздин коом дагы өзгөрүп, коом жакшылыкка тезирээк ушул биз
ушул бүт ушул каатчылыктан чыгып кетет элек деген өзүмдүн жакшы ниетим бар. Бошоп кетиптир камактанчы, себеби каршылыктан баш тартып тура албайбыз депчи. Ошону биз такташыбыз керек экен да. Ар бир жаранын көйгөйүнү дыкаттык менен угуп, ошону чечүүгө мыйзам негизинде дайым аракет кылат. Прокуратурада да мисалы бизде да ошо жумасына 2 жолу ошо спорттук мероприятиялар болот, дагы бул активдүү катышып, ал жерде дагы өзүнүн ушу кесиптештерге койгон арасында кесиптештерине дагы чоң жардам берип жүрөт спорт боюнча дагы болчу. Мамлекеттин татаал мезгилдеринде ошонун катарында Ош окуясында толугу менен ушул жерде тынчсыздалып, кандай кылганда экелди элдештире алабыз, кандай кылганда тынчтык болот деген маселе менен диний кызматкерлер менен көп кеңешкен. Отураган, бажыраган жакшынакай бала эле. Мен өзү оор басырыктуу мындай өтө неме эмес эле. Анан ушул мектепте класс жетекчиге жардам берет эле. Ушу коомдук иштерге да жакшы катышат эле. Анан мына начар окуучуларды жанына ушу бөлүп койчу элем, ушу начар окуучуларга жардам берип, дайыма жардам берет эле. Өзү ушу немеде мына иши болбосо деле ушу келгенде дайыма кабар алып турат бизден. Эжеке деп ушундай неме жакшы бала. Улукбектин мүнөзү ачык, кийин ачык болду. Кичинесинде көзүн алайтып эле отура берет эле. Аны эжекеси айтып деметчи эле. Мен 4-төн 5ке которуп алдым. Анан Улукбек ошол мезгилде эле ушу балдарга жакындан жардам бергенди өтө жактырчу. Ал биринчи жолу эле ушул бизде эч жерде жок да, принтер жогунда алгачкылардан болуп, ушу принтер алып берди. Ал канча жыл мурда болуп кетти. Анан кийин ушул агалары менен бирдикте интерактивдүү доска алып берди. Ушул биздин мектеп үчүн. Азыр ошол мезгилде 4 эле райондо 4 эле мектепте бар эле. Ошонун 5-чиси болуп бизге алып берген. Анан кийин дагы ушу агалары менен бирдикте бир кабинетибизди жабдып берди. Аябагандай сонун кылып, ремонттоп жабдып, эвре ремонт кылып жакшына кылып берди. Ошондой эле бир кабинетибизди спорт зал кылып берди. Күрөшө турган күрөш залы кылып берди, аябай. Бардык оборудованиелер менен. Дүйнөнүн, аламдын канча жерин кыдырсаң дагы бул жерге эч кандай бир козук жатат элесиң, бул жерде сулуу болсун же башка бир шарттарды будан жакшы болсун, бирок сен үчүн баары айылың бул өзгөчө. Мен кыргызстандыкмын, мен Кыргызстан мен аябай сыймыктанам, себеби биздин элдин биринчи пейили менен сыймыктанам. Биздин элдин пейили башка улуттарга салыштырмалуу кең пейил улутпуз. Биздин ошо Кудайым ошо аз болсок дагы мисалы Кудай бизге көп жакшылыктарды, неаматтарды берген. Намыс болуп кош канаты оболоп учуп талбаган жеңиштерге бирге жетип ынтымак жолдон тайбаган жигиттериң шумкарсымал бийиктек менен дос болуп даңа залуу бабалардай көтөргүн элдин байрагын Кыргызстан алга алга өркүндөй бергин алгала Кыргызстан алга алга